Алыскы Атбашы районунда муниципалдык машина трактордык станция ачылды. Дотацияда отурган Казыбек айыл өкмөтү чарба ишинде аба менен суудай зарыл болгон машина трактордык станцияны өз каражатына ачып, башкаларга үлгү көрсөттү. Мамлекеттик деңгээлдеги экинчи МТСтин ачылышына кабарчыбыз дагы катышып келди. Атбашы районунун Кытай менен чектешкен Казыбек айыл өкмөтү жер кенен мал бакканга да ыңгайлуу, бирок техниканын тартыштыгынан айдоо жерлердин басымдуу бөлүгү айдалбай калган. Ар бир айыл өкмөттө МТС ачууну өнүгүү фракциясы сунуштаган. Ага уруксат берген өкмөттүн токтому чыккандан кийин жергиликтүү бийлик уюшуп, жер салыгынан түшкөн каражатка машина трактордук станцияны ачууну туура көрүшкөн. Жайыттан 400-төн ашык гектар инерттик материалга пайдаланган себептен ушул сатылуучу салыктан ушул алынган тракторге 14 миллион тегерегинде түшүп, ошол көрүп аткан техникаларды алдык. Айыл менен район борборунун ортосундагы аралык 45 чакырым. Жергиликтүү эл МТСтин ачылышына кубанып турушат. Анткени бир эле учурда техника жумуштун баарын жасайт, акысы да арзан. Гектар жерди айдоонун наркы 800 сомдон. Алыска барып убара болушпайт. Бул мамлекеттик деңгээлдеги экинчи станция. Буга чейин Сокулук районунда Сары Өзөн МТСи ишке берилген. Кезекте дагы 80ден ашык айыл өкмөттөрү машина трактордук станция ачууга арыз берген. 100 миллиондогон акчалары бар, айыл өкмөттөрү бар. Баягы ген чыккан, алтын ген чыккан жерлер, башка жерлерден анан ошолорго биз мүмкүнчүлүк түзүп бердик. Жерди иштеткенде бүт бардык агротехникалык эрежелер сакталыш керек. МТСтерди ачууга бардык шарттар түзүлгөнүн Бакыт Төрөбаев белгиледи. Бул максатта Айылбанк мамлекеттик 4 программанын алкагында техниканы лизингке 6% үстөгү менен 10 жылга берет. Кийинки биз перерабатывающий бир цех, анткени малдар бул жерде мал көп да турабы. Кредиттер бар. Орус Кыргыз фонд развития, ал жерде да акчалар бар. Ошол жагынан дагы проекттер жасайлык. Кытайлыктар айтты, бизге малдын эти жана койдун эти балчы элек. Алар айтып атышат, биз де өзүбүздүн лабораторияны алып келебиз. Биздин лабораториядан эгерде өтсө, биз алабыз деп. Экологиялык таза аймакта өндүрүлгөн мыкты продукцияны араб өлкөлөрү алып кетүүгө кызыктар. Ошондуктан айыл чарба тармагын этап менен жолго коюп, экономиканы көтөрүүгө болорун адистер белгилешет. Нуркызы Абдрахманова, Жылдыз Кенжеева, Коомдук 1 канал.